Бүттү. Жакшы теплый жолугушу болду. Мага жакты. Надеюсь, башкаларга жагат болуш керек. Бүгүн азыраак киши катышып атат, бирок көп анан угуп, анан фидбектер жазат болуш керек. Так, күнүмдүк жолугушу. Талкыры жана систем баштайлы. Сиз азыр көбүнчө Рейкьявиктин долбооруна өтүп кеттиңиз окшойт, э? Ооба, азыр чөйрөдө болчумун, анан баягы чөйрөдө ошо именно сайт түзүлөт, баягы эң башкы баракча болот, ушул жака элдер катталат дегенден кийин жана Notion, Trello сайт жөнүндө түшүнүк алайын деп эле кирип алгам да. Дактыгүл деген кыздарыбыздын артынан ошолордон көп жардам сурап калчумун. Ошол максат менен киргем да. Түшүнбөй элечи. Мен элдин баары түшүнүп атат окшойт деп киргем, көрсө көптөр эле мага окшош экенин кийин билдим. Анан Рейкьявикте түшүнгөн эмесмин чындыгында. Анан китепчиге жанагындай ой менен кайрылгам, анан китептерди жыйнайбыз, аркы берки деле каалаган убакта келип даяр материал менен кайрылсам болот экен деп калгам. Рейкьявикке сиз айткандан кийин кирдим. Азыр Жаныбек мырза ал жакта Жаныбек мырза менен дагы иштерди акырындап жүргүзүп атабыз. Ошо кинолор түрк тилдүү эки фильмди коюптур. Бирөөсүн ошо Айжамал Самибаева деген кызыбыз жакшы, англис, орус тилдеринен, түрк тилинен да которулат экен. Ошону алды, ал жакта да өзүбүздү баягы үйрөнчүк катары байкап көрүп баштап атабыз да. Негизи Рейкьявик деген өзүнчө даяр топ бар турбайбы, буга чейин иштеп келаткан. Ошо которулуп бүтсө, үндөрдү куштап көрсөкпү деп атабыз. Жакшы, тапшырмалар боюнча, задачалар боюнчачы, силер ошолорду тоже бир Trello'га киргизип, же бир Notion'a киргизип неметип койбосоңор, алар лентадан ылдый болуп башка темалар сүйлөшүп атканда жоголуп кетет да. Мисалы азыр иштердин баары жана кинолорду которуп болуп атпайбы? Сайттагы нерселер мисалы унутулуп кетти да. Биз айткан болчубуз, что сайтта англис тилинде жазылган нерселер бар, ошолор которулуп или алынып салынып, бир ага башка бир нерселер жазылыш керек. Анткени Рейкьявик деп баягы неме биткенде, сайттын шилтемесин бергенде кино көрүп келатып, ылдый жакта англисче сөздөрдү, шаблондогу сөздөрдү көрүп, анан түшүнбөй калат да, бул эмне депчи. Ооба. Ошолорду биз как айтишник катары жазып бүтүшүбүз керек. Если аны задача катары жазылбаса, ал жаза албайт деген нерсе сыяктуу унутуп кетет да. Анткени ал жакта вроде как процесстер жүрүп атат. Отзывдарды чогултуп билмекпиз. Ошол нерселерди сиз как менеджер катары или как айтишник катары ажайлы ошолорду тоже мындай улам көтөрүп, или чыгарып, неметип турушуңар керек да, пока задача бүтмөйүнчөчү. Бир борд илип коюп, ошол задача бир жакта илинип туруш керек да, кирип, көрсө ушундай список задач бар турбайбы, ушуну бүтүрүш керек эмес беле деген сыяктуу. Ооба, туура айтасыз. Ошол нерсе сайтта Telegram каналда калып кетиптир. Ошону илишим керек. Анткени Жаныбектин 155.000 задачасы бар, 155 проекттечи. Ал ошол моментте как бы фидбек берип алат, бирок андан кийин кайра келип алып кеткенге кээде убакытсы, мүмкүнчүлүгү, ресурстар жетпей кетет да. Ошону как раз Agile, Scrum дегендер, Scrum Master дегендер ошон үчүн жазып алган да, чтобы задачалар калып кетпеш үчүн. Ошо биз кечип калганга баягы үн куштойбуз деп эле келип калгандар экен көбүчү. Анан азыр которууга келип атат. Ушуну түзүп алганбыз. Башка нерселер жазылып атат, бирок калып кеткен нерселер бар экен. Ошо менеджер катары иштесеңиз деген. Ошо мен дагы бул жагынан кичине эмерек болуп атат окшойт. Жок, тиги негизи туура эле, негизи Рейкьявик деген да группа бар, которгондор бар. Бирок биз айтишник катары ошол нерселерди, процесстерди коюп беришибиз керек да, башка адамдарга оңой болуш үчүн да. Биз анткени ал инструменттер бар бизде. Аларды үйрөнгөнбүз. Бизде 2 инструмент бар. Бирөөсү Trello'догу бордко чыгарса болот. Бирөөсү Notion'дагы. Азыр көбүнчө Notion'да иштеп атабыз. Notion'да борд бар, силерде календарь бар, ошо которуп атканчы. Анасында тапшырмалардын борду бар. Ошол жака эле жок болсо, ошол тапшырмалардын бордун ачып коюп, ошол жака задачаларды коюп, жоопкерчиликтүү адамдарды коюп, неметип туруш керек да, бир адам деп көзөмөлдөп туруш керек да, антпесе чарчайт бул бет. Рахмат, буюрса ошол нерселерди колго алабыз.
Так. Башкалар өтөлү. Гүлназ өтөлү. Гүлназ сүйлөй алат экенсиз. Жок, сүйлөп кеткен. Хорошо, анда мен мындай айтып коеюн. Гүлназчы. Мүмкүн болгондо мага неме списогун жиберип коесузбу? Сизде бир список бар эле го, менеджерлердин или адамдардын, которые немелерди карайт. Дискорддогу каналдарды карап, ошолорго ошолордун жок, андай группа эмес. Күнүмдүк жолугушууну жазып аткан SMM специалист, SMM группасындагы адамдардын тизмесин жөнөтүп коюңузчу мага. Ошол адамдар болуп азыр жаңы неме түзөбүз, группа түзөбүз. Ошолорду кошуп койгонго. Асел эжеге дагы айтайын, эркин иш боюнча. Асел эже, сиз эркин ишти чыгарып аткандачы? Сиз азыр немени сиз чөйрөнү азыр как неме катары колдонуп атасыз да, интернет катары. Чөйрө интернет эмес, башка чөйрө башкача иштейт да. Чөйрөдө сиз ошол чыгарып аткан нерсеңизге либо как фидбек алсаңыз болот, типа кантип мен туура жаздымбы, или сиздер кандай ойлойсуңар, могу иштейби, же болбосо могу лайк басыш керекпи, или лайк басып коштоп койгула деп мындай бир какой-то бир действие менен жазышың керек да. То есть когда сиз жөн эле ссылканы алып туруп каналдарга бөлүшүп койсоңор, ал спам деп аталат да, сиз спамить этип атасыз. Аны сиз ушул спринттен баштап чыгарсаңыз болот башка телеграм каналдарга, башка группаларга. Мисалы, келечектин телеграм каналына барып, ошол ссылканы жөнөтүп койсоңуз болот, жөн эле. Эч нерсе сөз жазбай туруп элечи, бирок ал деле спам болуп чыгат. Ошентип башка группаларды спамить этсеңиз болот да. Чөйрөнүн ичинде сиз ага бир кандайдыр бир предложение жазыш керек да. Сиздин какой-то бир немеңиз болуш керек. Эмне үчүн чыгарып атасыз деген түшүндүрмөңүз болуш керек да. Антип жөн эле чыгарып койсоңуз түшүнүксүз. Барсыз кайсы эреже? Алынбай. Анан дагы эркин иш боюнча көп нерселер которулуптур. Мен да карадым. Анан азыр неме иштелип атат. Кантип иштейт деген страница жасалып атат. Ошону силерге түшүнүктүү эле болду. Ошол жака немелер жазыш керек. Эркин иш деген эмне, или фриланс деген эмне, кантип аккаунт ачыш керек, эмне үчүн аккаунт ачыш керек, эмне үчүн регистрация кылыш керек, эмне үчүн пост жазыш керек деген түшүнүктүү ошол страницадан жасап чыгарыш керек. Анан логотип до сих пор бизде бүтө элек. Пожалуйста, логотипти бүтүрөлү. Дагы бир жолу или жок, мурдакы логотиптер пока жарабай атат. Либо биз жаңы жөө жана бир неме логотип бар эмес, биле бози сыяктуу ошону анан дагы кимде бирөөнү чакырып келип туруп жасап окшойбуз. Ошо логотипти коюп алсак, уже чөйрөчүлөргө регистрация кылгыла деп баштамакпыз да. Арчебекте бир вариант жазып аткан, балким Арчебекти чакырып келип жазып атабыз. Вроде пока ушул болду. Калгандарын онлайн сүйлөшүп, жолугуп дагы сүйлөшөбүз. Эгерде сурооңор болсо, көйгөйлөр болсо, пожалуйста сурагыла. Агай, менде бир суроо бар да, мен азыр эле кайра кошулдум дебейин. Тиги эме, мен эркин иштин эмесине коду менен кирсем ачылбай атат да. Өзгөртүлдү беле же кандай бирдеме болду беле?
ошону сурайын дегем. Сиз азыр эми бүткөндөн кийин жолугушуу бүткөндөн кийин ушул жолугушууну кайра угуп чыксаңыз мен сизге өлө көп сүйлөп бердим. Ошо да мен кайра азыр ошо кайра кошулдум, макул анда. Хорошо. Неме боюнча эркин иштин коду боюнча ооба өзгөрдү, анткени силер ар бирөөңөргө жана иштеп аткандарга уже эркин иштикинде администраторсуңар да. То есть баарыңарда администраторский доступ бар. Өзүңөрдүн аккаунтуңдар менен кирип иштей берсиңер болот. Все, макул, рахмат. Понятно. Бүгүн SMM командасы менен жолугушуу болот. Чөйрөнүн SMM, чөйрөнүн организатордун командасы менен Айдана Өмүрбаева мен Тимур Моун менен бирге Олжобай дагы келе аласызбы, келе албайсызбы? Убактысы саат Германия боюнча 8-де. Ошондо Бишкек боюнча түнкү саат 1 болуп калат да. Ал убакыт просто как раз Айданага түшүп келеткен. Мен бүгүн группа создавать этем чөйрөдөн. Ошол жактан Zoom ыргытып, анан ошол жактан сүйлөшөбүз. Чөйрөдө жазып аткан постторду көрсөтүп, кайсы посттор чыгат, кандай нерселер чыгат, ошол жөнүндө сүйлөшүп, анан Айдана дагы айтат кандай нерселер жасаш керек экен деп. Эгерде силерде вдруг түнкү саат 1-де уктабай турган болсоңуздар, келип кошулсаңыздар болот. Кимге ссылка жетсе, опять же, чоң жолугушуу эмес, именно чөйрөдө бир какой-то бир иштерди жасап аткан адамдар менен болот жолугушуу. Вот, мен айтып берип турам, эмне жасалды, эмне жасалган жок. Силер дагы кирип, убактыңар болсо, берсеңиздер болот. Киребиз, ага ссылка какта болот? Ссылка Telegram каналына кирет. Telegram каналына кошом сизди дагы. Эгерде ким вдруг кошулбай калса, таарынмай жок. Вроде баарына эле кошконтом, именно ким иштеп атат эмес, ким ошого тиешелүү болгон адамдарды, эле тиешелүү болду деп ойлоп аткандарды. Бирок чоң жолугушуу чөйрөнүн ичинен дагы болот. Чоң жолугушуу кийин азыр мында чисто рабочий жолугушуу. Именно чөйрөгө тиешелүү командада, то есть башка командада активдүү болгондор кирбей калса эч нерсе эмес, анткени башка проекттер уже иштеп атат. Бирок дагы мүмкүнчүлүк болот. Тоже чоң жолугушуу дагы мени дагы алып иштегиле деген сыяктуу. Ошол бүттү бүгүнкү жолугушуу анда. Күнүңөр жакшы өтсүн.